Кыргызстандык студиянын Steel Arc оюну Steam'de топ 3-кө кирип, дүйнөлүк кызыгуу жаратты. Бишкекте негизделген Photail студиясы Кыргызстандагы эң ири оюн долбоорлорунун бирин иштеп чыгууда. Компаниянын негиздөөчүсү Олег Субтелия бүгүн өлкөдөгү оюн иштеп чыгуу тармагындагы эң белгилүү ысымдардын бири. Студиянын эң амбициялуу долбоору Steel Arc. Пост-апокалипсис дүйнөсүндө аман калуу тууралуу бул оюнду иштеп чыгууга $400 000 ашык каражат жумшалган. Анда оюнчулар чоң дүйнөнү изилдеп, артефакттарды таап, өз базасын өнүктүрүп тирүү калууга аракет кылат. Оюндун демо версиясы Steam платформасында топ 3 демо оюндарынын катарына кирип, дүйнөлүк аудиториянын көңүлүн бурду. Олег 3D графиканы өспүрүм кезинде өз алдынча үйрөнүп, кийин чет өлкөлүк компанияларда иштеп тажрыйба топтогон. 2020-жылы ал Photail студиясын нөлдөн түзүп, бүгүн командасы 145 кызматкерге жеткен. Бул окуя кыргызстандык оюн индустриясы дүйнөлүк деңгээлге чыгаларын далилдейт. Ийгиликтүү кыргызстандыктар тууралуу көбүрөөк билүү үчүн Limon Media'га катталыңыз.